Рызкысы кенен берекелүү болсун десе, ал сыйлай рахым кылсын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистери бар. Кээ бир мисалы үчүн мен врачтар менен көп сүйлөшүп, урологдор болсун, психологдор болсун көп сүйлөшүп, кеңешип, алар илимдүү адамдар да чындыгында. Мисалы үчүн врачтар, Аллах берген илимди алган адамдар да алар. Барып чындап сүйлөшүңүздөр, кол белиңиздер, аларга урмат сый кылыңыздар. Молдеке, аалымдар кандай урмат сыйлуу болсо, врачтар, коопсуздук карап жаткан милициялар, булар да ошондой кадыр бартуу адамдар. Артистке барып сүрөккө түшүп алайын деп мындай кылып көмүр тутасың. Балаң ошону көрөт, артистти көмүр тутуп калат. Бирок аалымга, молдокелерге кандай урмат сый кыласың? Балаң ошону да көрүп турат. Артистти чакырып 100 000 сом берип ырдатасың, молдого келгенде 1000 сомду кызганасың. Балаң ошону көрүп турат. Ошондуктан да артист болом дегендер көп, молдо, аалым болом дегендер аз. Милиция болом дегендер аз, врач болом дегендер аз, бирок гитара кармап ырдап аткан 4төн 3 гитара кармап ырдайм дейт. Артисттер эсепсиз болуп кетти. Себеби балага эмнени көрсөтүп атабыз, ошондой болом дейт да. Ошону көмүйтүп алат экен жаштыгына. Ошондуктан врачтар менен көп сүйлөшүңүздөр. Милициялар коркпо, неден коркосуң? Кээ бирөөлөр формачаны көрсө корко берет да. Ал сен сыяктуу адам. Имандуусу эл үчүн кызмат кылам дегендер өтө көп. Аллах ыраазы болсун алардан. Медицина тармагында дагы врачтар дагы өтө көп. Илимдүү врачтар да көп, сүйлөшүш керек алар менен. Көптөгөн нерселерди айтат, көптөгөн окуяларды айтат. Сен билбеген нерселерди көздөрүңдү ачып коет. Ошол учурда түшүнөсүң эчтеке билбегениңди. Рызкың кең болуш маселесинде. Рызкың кең болот, урматтуу мекендешим. Мисалы, врачка барып сүйлөшүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, баледен, сылкоодон ооруну кетирет, бул садака деген. Десең, ал айтат, садака эч качан кетирбейт, мындай дарын ичиш керек деп айтат да. Көрдүңүзбү, медицина бербеген нерсени дагы ислам берип коет да. Ишенбейсиң, ал врачың муну дарын ичиш керек дейт, бирок ушул садака менен, сыйлай рахым менен көптөгөн оорулардын дабасын тапкан адамдар да көп, мындай окуялар да көп кездешет. Байлыгын зекетин берип, рызкысын берип, садакасын бергенден кийин ооруларга шифа тапкандар өтө көп. Айтайын деген не маселе? Урматтуу мекендешим, биз маани бербеген бирок жеңил санаган көптөгөн маселелер бар. Мисалы, бай болобуз деп көптөгөн адамдар аракет кылат, бирок Рукуя сүрөсүн окуса, рукуя кылса, Ясинди окуса, анан апасынын, ата-энесинин дубасын алса, сарылап бирөөгө садака берип туруп анан көчөгө чыкса, иштери берекелүү болот ошол күнү. Тахажжуд окуп чыкса, күнү сергектүү өтөт. Мисалы үчүн менин жашоомдо көрүп, мен кылган нерселер да булар. Көңүлүң дагы, жүрөгүң да тынч жүрөт. Бир балеге душар болбойсуң. Адамдардан, сырттан, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн балелерден алыста болосуң. Алдын эле карап кетип атабыз биз машинаны минип алып бүгүн. Бирок арттан келип уруп кетип атат. Бүгүн алдында арты да карашы туура келип калып атат да. Арттан дагы келе турган балелерди соторгон бул садака экен. Садака дагы чекиттин ордун тапканга бүгүн тилемчилерден жок эмес да. Урматтуу мекендешим, садака ушундай маселе, жан атканда бир чекитке тиет ортосунда. Ошондо сен уткан болуп эсептелесиң. Садака маселеси дагы ордун таап тийгенде сага берекесин берет, пайдасын берет. Жардамга муктаж адамды таап беришиң керек. Көчөдөгү ар кимге эмес. Алкашка арак ичип ал деп бербе.